бийликти көздөгөн биринчиден кылмыш эмес, эми кайсы бирлер көздөгөн болсо, ал ошол көздөп жаткандыр. Аларга биз айтарыбыз шайлоого баргыла, шайлоого камдангыла деп. Шайлоого чейин камданганынын бир жолу ушул Кемпир-Абад боюнча маселеси боюнча позициясын билдирип аткандыр, билдиргенге аракет кылгандыр. Бирок азыркы бийлик, мен кайра эле байкап жүргөн киши катары айтайын, азыркы бийлик өтө бекем турат. Бир митинг же бир топ оодура салчу бийлик эмес азыр. Элдин арасында колдоосу күчтүү. Булар корко турганчалык, ошол бирөөлөр чогула калса бийликти тартып алат экен деген коркууга эч жөн жок, негиз жок. Эгер ошондой коркунуч бар экен деп камакка ала баштасак, анда чындыгында биз бат эле тиги ошол Эмомали Рахмондун режимине окшошуп калабыз. Ошондойго барбоонун бир принцибин биз бекем карманышыбыз керек. Тажикстанды көрүп атабыз. Бир уюмдабыз. УЛКБде. КМШдабыз. ШОСтобуз. Украина менен Россиянын көрүп атабыз. Батыш Европанын көрүп атабыз. Жакынкы чыгышты көрүп атабыз. Африка мамлекеттерин көрүп атабыз. Ал жерде деген эл аралык пакттар, эл аралык макулдашуулардын кайсынысы макулдаш сакталып атат? Сакталган жок да. Муну эмнеге айтып атамын? Азыркы кырдаал башында жакшы сөз болду. Эч качан чек ара маселеси идеалдуу түрдө чечилбейт. Уткан жагы да болот, утулган жагы да болот да. Мындай бир өңчөй болбойт, бул шахматный маселе. Маалында чек ара маселесин чечишкен жок. Алар калтырып койгон да. Анткени билет да, бул деген рейтингти түшүрөт. Маселени жаратат. Аларга эмне кереги бар ал проблема? Менин башым оорубасын дешкен да. Саламатсыздарбы, эфирде Политклиника медиасынын талкуу берүүсү, аны мен Кымбат Турдубекова алып барам. Бүгүн биз ушул Кемпир-Абад маселеси, массалык камоолордун артында эмне турат деген теманын айланасында сөз кылабыз. Биздин студиябызда конокто политолог Эмиль Жороев менен жарандык активист Тимур Саралаев болмокчу. Саламатсыздарбы, кош келипсиздер студиябызга. Алгачкы эле суроом ушул. Оппозиция жана жарандык коом азыркы камоолорду когунтук деп жатпайбы? Ушул боюнча пикириңизди айтып өтсөңүз. Менимче бул апачык эле куугунтук. Ошол эркин сөздүн эркиндиги жана өзгөчө пикирдин бийликтин линиясына, бийликтин аргументине туш келбегендигинин натыйжасында ушундай иш-чаралар болуп аткандыгы ачык. Буга чейин бир топ талкуулар болуп келди эле. 2 күн мурдагы камоого чейин деле сөздөр болуп келип, ошол жеринде да, өзгөндө дагы, Жалал Абадда буга чейин бир жыл мурда да болгон болчу ушул нааразылыктар. Ошонун натыйжасында байкап атабыз, бизге купуяк түрдө сакталып жаткан ар кандай компоненттери белгисиз болгон келишимдин азыркы кезде бийлик тараптан ошо сунушталып, ушул бизге алымдуу, алгылыктуу деп Өзбекстан менен кол коебуз деп атышат. Бирок депутаттар баш болуп, жарандык коомдун, жергиликтүү коомчулуктун көз карашында бул бизге алгылыксыз, бул бизге туура эмес болуп атат деп маалыматыбыз деле аз. Бир гана билгенибиз ошол Кемпир-Абад суу сактагычын берип атыптырбыз деген маалыматыбыз бар. Кандай шартта, эмне үчүн ошондой келишти, эмне деген барымта алыш бериш болду дегендей маселелерде сөз түрүндө гана айтып бергендери бар. Тамшиев мырзанын дагы, президенттин дагы айткандары. Бирок документтин негизинде бул майда барат нерсе эмес. 2 сөз, 1 саат, 2 саат сүйлөшүп коюп чечилчү. Андыктан ошол келишимге нааразы болгондуктан, бийликтин кадамдарын колдобой ага каршы чыгып аткандыктан, ушул оппозиция, укук коргоочулар, журналисттер жана башка ошол активдүү жарандардын тобун кечээ камакка алгандыгы менимче куугунтук деп гана бааласак болот. Тимур мырза, ушул социалдык тармактарда бүгүнкү күндө Кемпир-Абад маселеси дагы козголуп атат. Бул тууралуу ар кандай пикирлер айтылып атат. Мисалы, Кемпир-Абад берилип кетиптир деген пикирлер да жок эмес. Сиздин пикириңиз кандай бул боюнча, Кемпир-Абад маселеси боюнча негизи? Рахмат эфирге чакырганыңарга. Мен бул маселеге бир аз башкача ракурста карашты сунуш кылат элем да.
азыркы болгон түзүлүп калган коомдун ичиндеги жагдай кырдаал бул мындай тигил же бул тараптардын консенсуска баргысы келбегендиктен келип чыкты. Азыр мына Эмиль мырзанын айтып атканында угуп жооп иретинде эмес, өзүмдүн пикирим иретинде айтайын деп атам. Биздики маданияттык пикир алмашуу болуп атпайбы? Бул сиздерге дагы мындай терең ыраазычылык билдирет элем. Анткени тилекке каршы маданияттык пикир алмашуу бул маселенин тегерегинде сый урматтын принциптеринин негизинде болбоду да. Анан жыйынтыгында азыркы нерселер болуп атат. Мен буларга мисалы деген жакшы же жаманды баа бербейм. Анткени себеби эки тараптан дагы кеткен кемчиликтер бар. Бирок объективдүүлүк үчүн баса белгилей кетейин, объективдүүлүк үчүн канчалык коомчулук, канчалык карапайым калк, эксперттер, аналитиктер, талдоочулар субъективдүү же объективдүү негизинин тегерегинде баа бербесин бийликке. Мен азыр алардын камчысын чабып аткандай болуп калышы мүмкүнмүн. Мындай жоопкерчиликтүү менен айтып атам да. Бирок аянтча диалог куруу аракетин көрүштү да. Эки нерсени белгилей кетиш керек. Эмне себептен өзгөмдөгү өзгөчө карапайым кал, андан соң оппозиция, коммерциялык эмес уюмдардын жетекчилери жана журналисттер, активисттер өтө мындай сын пикирлерди баса белгилеп айта башташты. Анткени себеби жергиликтүү деңгээлде мисалы балким область башчылыгынын деңгээлинде, райондун алкагында, ошол жерде жашаган мындай калктын арасында, актив менен депутаттардын арасында, мисалы Мадумаровдо өзгөндөгү курултайда айтты го, бир 2 айылдын атын атай этти го. Ана Кызыл айыл окшойт, мен жаңылбасам. Дагы бир айыл бар да, Кызыл Октябрьбы мисалы, эстен кетип атат. Ошол жердеги айыл кеңешинин депутаттары толугу менен каршы болду депчи. Мен ал маалымат канчалык чын экенин билбейм, бирок ошентип айтып атат да. Бул эмненин белгиси? Демек, райондун деңгээлинде түшүндүрүү иштери жүргөн жок да. Анан бул нерсе тегерегинде аябай көп манипуляциялар, сөздөр, пикирлер, субъективдүү баа берүүлөрдүн баардыгы топтолуп атып, республикалык масштабка айланып кетти. Республикалык масштабтагы көйгөйгө айланды да. Жергиликтүү жана жоопкерчиликтүү тараптар бул процессти көзөмөлдөн чыгарып баратканын билип, жетекчилик, комиссиянын башчысы, вице-премьер, президент өзү болуп, айлы жок барды го өзгөнгө. 10-11-лерде барыптыр, 5-ке чейин чыгып отурду турат. Бул объективдүү нерсе да, болгон нерсе. Жергиликтүү калкка түшүндүрүү иштерин жүргүзүлдү да. Каалайбызбы, каалабайбызбы, бул болгон окуя да. Андан соң парламентте салыштырмалуу ачык жабык жыйын болду. Туурабы? Ал жерден оппозиция өкүлдөрү жүрдү, башкалар жүрдү, мына азыр тиги абакта тургандардын баары жүрүштү. Перизат Суранова, Рита Карасартова, Кеңешбек Дүйшөбаев, Мамед Жунус Абылов, мен көргөндөрдөн. Мына мен генерал-лейтенант Исмаил Исакович менен дагы сүйлөшкөм да. Ал кишинин как раз ушул Кемпирабад боюнча маселесин былтыр 2021-жылдын жазында болуш керек, кечки кыштабы. Чоң макаласын окугам да. Ага чейин Кемпирабадтын тегерегинде ушундай перспективада чоң проблема болоорун ойлогон эмесмин да. Анан ал киши азыр өзү баа берип атат го. Мен ошого шилтеме кылайын, өзү баа берип атат да. Процесс жүрүп атат, динамика бар экен, дурусураак депчи. Бул менин сөзүм эмес, ал кишинин сөзү. Андан соң жаманбы, жакшыбы, 3-момент дагы жыйын өткөрдү да.
Мен бул нерселерди эмнеге айтып атам, түшүндүрүп берем да. 3 жолу коомчулук менен тил табышуу аракети чынында жүрдү. Муну биз жашыра албайбыз. Бирок диалог эмнеге болбоду? Ар бир мисалы медалдын дагы 2 тарабы болот дейт эмеспи? Бул маселе улуттук көйгөйгө эмнеге айланып кетти? Анткени эми бул оппозициянын табияты ошондой да. Мына мен деле оппозицияда жүрүшмүн. Атамбаевдин учурунда аябай каршы чыкчубыз да. Ар бир көйгөй биз үчүн бул колдонуу предмети болгон да. Анткени себеби мисалы бул Кемпирабад маселеси азыркы тапта, азыркы мезгилде эң ыңгайлуу кейс болгону эле ошол. Мүмкүнчүлүк да башкача айткандачы. Мына ошону көпчүлүк түшүнбөй атат. Экөөңүздөргө тең ушул жерден суроону узатайын. Негизи бир катар юристтер айтып атат, бул жерде мыйзамсыз камоолор болгондугунчу. Анан сиздердин пикириңиздер кандай бул боюнча? Эмил мырза. Ооба, биринчиден бир нече маанилүү нерсени айтып атат Тимур мырза. Кемпирабад маселеси деги эле 1 метр жер дагы эгер ошо талаштуу болуп жүргөн жер чек ара маселеси талкууланса, ал автоматтык түрдө өлкө деңгээлиндеги маселе, ал жергиликтүү маселе эмес. Андыктан анын ошо республикалык өлкөлүк деңгээлде талашка айлангандыгы ал табият, ошол маселенин табияты ошондо. Бирок сиз баса белгилеген туура нерсе ошол диалог болбой калып атат да. Мен мисалы үчүн президент өзү да бир жарандык активисттер менен жолукканмын деген, мен өзүм да катышкам ушул жерде. Туура айтат, 3 сааттай болгон. Бирок диалог деген ошондон сыртка чыгыш керек, ошондон ары өлчүш керек, өнүгүш керек. Көбүнчө бизде монолог сыяктуу болуп калат. Ошол жолугушуудан кийин чыгып туруп эле кийинки дагы бир элге кайрылган жерлеринде кайра эле бирөөлөрдүн жаманатты кылып, бирөөлөрдү четке кагып, президенттин өзүндө тилекке каршы ошо коммуникациясынын командасындагы мүчөчтүк барбы, ушундай монолог сыяктуу сөздөрүндө бөлүп жаруу деген бир аз көбүрөөк да, ошол диалогко чакыруу деген башчыдан болуш керек. Жарандардан, топтордон эмес, башчыдан башталат ал. Анан бул өтө талыштуу маселе. Маселе чек ара маселесинде бул Кемпирабадты берген туура же туура эмес дегенде эмес. Биз эң идеалдуу деген чечимге келгенде деле, келишимге келгенде анын баары бир каршылар чыгат. Маселе 100% элдин баарысы кол көтөрүп колдойбуз дегендикте эмес. Маселе ошол мүмкүн болушунча эң көп киши, кызыккан киши максималдуу түрдө ошол маалымат алып, анын чоо жайын түшүнүп, эмнени алмаштырып аткандыгыбызды түшүнүп, анын келечектеги мүмкүнчүлүктөрүн, кесипеттерин түшүнүп алсак, ошондо бизде чындыгында бир алгылыктуу чечим болмок. Эгер кол коюлганда, ратификация болгондо деле албетте калат каршылар. Маселе анда эмес. Анан экинчи жагынан бизде демократиялык деп президент өзү да айтып жүрөт, президенттин төгөрөгүндөгүлөр да айтып жүрөт. Демократиябыз деп, демократияны сактап жатабыз деп. Демократиянын табияты Тимур мырза айткандай оппозиция болот. Оппозициянын каршы пикири болот. Эгер каршыларды биз сөзсүз дароо эле чала эле бир негиздеменин колдонуп, оор кылмыштуу кодекстин эмесине, беренелерине такап камап салчу болсок, анда демократиянын өлгөнү ошол. Ошондуктан жана айтып атпаймынбы куугунтук деп. Анткени каршылар дайым болот, ошолорду уга билип, жана каршыларды уккан элди өзүң тарапка ынандырып калуу. Мүмкүн болушунча көбүрөөк элди ынандырып калуу бул демократиянын иши. Каршылар калат, Мадымаров калабы, башка бирөөлөр калабы, каршылар калат, бирок эгер ынандыра алсак, көпчүлүктү ынандыра алсак, демократия ошондой жол менен кетет. Эгер каршы чыккандарды биз бузукулар деп, бийлик алмаш, оппозициянын көздөгөнү бийлик алуу, ал кылмыш эмес, ал саясаттагы болгон нерсе. Мыйзамга каршы, конституциялык иретти бузуу менен бийликти тартып алуу максаты бар экен деген, бул ишке ашмайын сөз жүзүндө болгон нерсе, бул юридика илиминде болгон нерсе, бул actus reus mens rea деген немеси бар. Сөз менен айтылган нерсе, мен бирөөнү атып салам десе, ошонун негизинде
бул атты же атмак экен деп соттой албайбыз. Ошол сыяктуу эле эгер чогулалы бул бийлик кетпесе болду деген сөздүн негизинде бул конституциялык иретке каршы чыгып атышат деген бул такыр колдонумсуз берени. Биз көрүп аткан жанагы үзүндүлөр менен алынып аткан видеолордун же аудионун негизинде такыр эле антип айтып болбойт. Ошондой максаты бар экен деп болбойт. Жарым жартылай ар жерден алынган дарегисиз бир маселе. Бирок эң негизгиси ошол мыйзамдык жактан биринчиден бизде ошол түз укуктук бир негиз болгон жок элдерди камоого. Экинчиден азыр камакка алганда жанагы териштирүү гана стадиясында турабыз, бирок автоматтык түрдө баарысын 2 айга камалды. Автоматтык түрдө бир кагаз менен эле атын өзгөртүрүп, ар жерде ар кайсы сот ошондой чечим кабыл алыптыр. Ал жерде мисал үчүн айтсак, бир киши Атайбек Ишенбек деген активистибиз айтып атат, мен ал чогулуштуда болгон эмесмин, ал комиссияга да кирген эмесмин Кемпирабад боюнча, мен тескерисинче ошол киргендерден такап сурап аттым дейт. Дагы жабык иштерди кылып атасыңар. Эч ким уккан да жок, караган да жок. Мисал үчүн аны деле камап кой дейдим баарысын. Андай деген суроолор дагы канчалаган башкалар да бар. Алардын баарысынын арасында түпкүрүнөн айтып келсек, негиз болуп берген, ошо камоого негиз болуп бергени бул ошол элдердин эркин чогулушуптур. Ошол Кемпирабад маселеси боюнча талкуулап каршылыгын билдиришип, кандай чогуу аракет кылабыз деген сөздөрдү сүйлөшкөн болуш керек. Бул эч кандай мыйзамды бузууга жатпайт. Мыйзамды бузуу ого бетер өзгөчө оор берени бийлик тартып алуу деген аракет, ал аракетке жараша болот. Ал сөзгө жараша болбойт. Ошондуктан менимче бул жерде өтө оор бир аша чапкандык, процедуралык жагын такыр эле айтпай коелук. Таң атпай үйлөргө барып, тинтип, кийин арты менен задним числом дегендей негиздеме беришип, санкция жок эле барышып, уктап жаткан жеринен түнү бою, жарым түндө соттошуп, мындайча айтканда элдер уктап жатканда, эч ким билбей калганда соттоп коюлду дегендей аракет бул көрүнүп атат да бизгечи. Бул такыр бул процедуралык жагынан бул өтө орой бузуулар болду. Анткени коргонуучу тарапка толук кандуу өзүн өзү коргоого болгон мүмкүнчүлүк болбоду деп айтыш керек. Рахмат, Тимур мырза, сизге деле ушул суроону узаткым келип атат да. Юристтер ушул бир катар мыйзам бузуулар байкалгандыгын айтып атышат. Эмил мырза да жогоруда айтып кетти. Сиздин пикириңиз кандай бул боюнча? Мен укук коргоочу эмесмин, юрист эмесмин, ошон үчүн укуктук баа бере албайм. Болгону ошондойго негизи бул кырдаал барып такалганы абдан өкүнүчтүү. Албетте. Эми жанагы башында айткандай эле ошол эле ойду улагым келет да азырчы. Бул азыркы болуп аткан жыйынтык, негизги болуп аткан жыйынтык алдын ала консенсуска барбоодун айынан келип чыгып атат да. Сөздүн ачыгы да, мындай орустардын сөзү бар, давайте называть вещи своими именами дейт да. Эмил мырза саясат таануучу катары туура айтты. Оппозициянын көздөгөнү бийлик. Бийликке жетүүнүн түрлүү ыкмалары бар да, түрлүү жолдору бар да. Кыргызстан 32 жылдын ичинде анын баарын көрдү. Баарына түшүнүктүү. Анан тиги же бул инсан, тиги же бул уюмда расмий түрдө, жазуу түрүндө жок дегени менен процессте активдүү жүргөн саясатчылар, активисттер, жана башка Кыргызстандын жарандары ошол жерде тегерегинде жүргөндөрдүн баардыгы саясий симбиозда болчу. Бул көрүнүктүү эле болуп турат да. Андан тышкары медиа колдоо жагынан дагы өзүнчө баа берип көрсөтөт да. Ал жерде өзүнчө багыт бар. Бул дагы ошо саясий симбиоздун бир бөлчөгү деп баа берсе болот да. Анан мен ойлойм, бийлик коргонуудан башка амалы калбай калды да. Сиздин пикириңиз боюнча ошондо ушул камоолордун негизинде бийлик өзүн коргоду деп жатасызбы? Ушундай түшүнсөк болобу? Мамлекеттик система туруктуулукту коргош үчүн
бардык шарттуу ошол учурдагы актуалдуу болгон жана мыйзам жол берген кадамдарга барат да. Бул биздин мисалы Кыргызстандын тарыхында болуп келген да. Мисалы азыркы күнү гана адамдар камалган жок да. Буга чейин да камалып келишкен. Биз канча жолу камалдык мисалы. Мындан мисалы деген 2017-жылга чейин, 2012-жылга чейин. Мына биздин балдар, мен өзүм канча жолу сотко бардык, канча жолу камалдык. Колубутубузду кайрып, мен бу далым сынганга чейин барган да. Ол бүгүн эле болуп калган жок да. Бирок ошол учурда дегенчи, кандай орусча айтканда сопутствующий риск бар экенин 100% биз билчүбүз да. 100% билчүбүз. Бүт балдардын баары миллиондогон долларга жыгылган Атамбаевдин заманында. Бүт бардыгы. Без исключения да, бардыгы. Кандай гана кылып каралашкан жок да. Мисалы, ЛГБТ коомун камчысын чаап жүрөт керек болсочу. Анан бул саясий процесс өзү. Бул мисалы мамлекеттик трагедия катары көрбөш керек. Мунун баары тең мындай өзүлөрү түшүнүп, кандай болуп кетиши ыктымал деген нерсе менен барган адамдарды. Ошон үчүн мисалы Равшан Бабырбекович айтып атпайбы, мен деген мага түрмөгө отурган бакыт. Ал билет да. Ал билет да эмне болоорун. Бирок ошончо өзүңүздүн жеке ошон тажрыйбаңыз да бар. Ошон туура болдубу же болбош керек беле деген. Мен азыр бир параллель берейин, уруксат берсеңиз да. Түздөн түз буга тиешеси жок. Мен 2 жыл Москвада иштедим. Эң оор мезгилде пандемия учурунда. Кыргыздарды мекенге кайтуусунда аябай көмөктөшкөм да. Ошондо бул жердеги атын атабай эле койгон өтө белгилүү чырлуу укук коргоочу эжеке бар да. Элдин баары билет анычы. Ал барып туруп намеренно айтканда, кыргыздар эмне отурасыңар? Чегарага барып талап кылгыла Россия Казакстандын чегарасына деп. Баргыла, элчилик иштеке кылбай атат депчи. Аны угуп алып 2-3 миң адам барып алган Солилецке. Анын артынан дагы бир чуулуу бир провокатор кыз бар да. Кыргызым тура кой дегенчи. Ал Москвага барып адагы кылган да. Биз аракет кылып аттык, колдон келишинче мыйзамдуу жол менен. Булар барып жанагындай изучу кылышты да. Жыйынтыгында карапайым адамдар, ошол жерде миңдеген адамдар талаада талалап жатты да. А бирок маселе Кыргызстан менен Россияда болгон жок да, маселе Казакстанда болуп атты да. Ошон үчүн кээ бир нерселерди объективдүү түшүнүш керек да. Мына мен өзүмдүн тажрыйбамдан. Азыр ушул жерден мына Эмил мырза да жогоруда суроо узатпады. Ошондо туура болдубу бул жерде же кандай болду сиздин пикириңизде? Туурабы, туура эмеспи? Аны биринчиден убакыт көрсөтөт. Жоопкерчиликтүү органдар бар, анан кийин сот бар. Мыйзамдуу болдубу? Вот мыйзамдуусун же мыйзамдуусун эмес, муну сот тастыктайт да. Аны мен тастыктабаймын. Мен ага баа бербеймин. Мен сурооңузга жооп берчү болсом, ошо Тимур мырза көргөн камоолордун даалысын сындырганга чейин барган иштердин негизинде буга чейин болуп келген толгон токой, ошо 30 жыл бою болуп келген тажрыйбанын негизинде кечээ өкүлөрдү кошо айтмакмын. Соттун адилеттүүлүгүнө, сот институтунун бизге мыйзамдуулук же мыйзамга жатпаган бир иштер болду деген маселени адилет айтып бере алат дегенине элде ишеним жок. Анткени так ошол сот азыр ушундай суроолуу процедурасын одоно бузган жолдор менен 2 айга камашты. 22-23 кишини. Ошол эле сот буга чейин канчалаган дагы активисттерди, оппозиционерлерди, коргоочулу баарысын камапта жүргөн, миллиондорго жыгытта жүргөн. Ошонун негизинде айтып атам да, биз маселени башынан коюшубуз керек. Башынан айтышыбыз керек. Могул туура болгон жок. Анткени мыйзам деген бул соттун гана бир карамагындагы маселе эмес. Мыйзам элдики. Мыйзам ар бир жаранга тиешелүү нерсе. Мыйзамды окусак, билсек, карасак, баарыбыз түшүнөт, билген нерсе. Анткени мыйзамдын максаты ошол, баарысына жеткиликтүү болушун деп жазылат мыйзам. Сот чечет качан талаштуу болгондо. А ошол талашка жетиш үчүн, териштирүү үчүн ошонун жолу бар. Мыйзамдуу жол менен барыш керек. Эгер биз азыр ушу мыйзамды бузуу, одону бузуу жолу менен бул ишке киришсек, аягында
бул кишилер кылмышка барды барбады деген суроого сот адилет бир чечим чыгарып берет деген ишеним такыр жок. Анткени соттун бийлик менен, аткаруу бийлиги менен түз бараткандыгы, ошолордун ошо күнөөлөөчү прокуратура тарапты толук бойдон колдоп берип аткандыгы элге көрүнүп турганда, анын адилеттүүлүгүнө ишеним жок. Өздөрү жок кылды ошону. Негизи эле жалпы ошол биздеги ошо 30 жыл бою, азыр президентибиз жакшы айтат эмеспи, 30 жыл бою мындай болуптур, дегендей болуптур деп. Ошо 30 жыл бою болгон нерсени кечээ бийлигибиз да кылды. Менимче ошол 30 жыл бою биздеги эң чоң көйгөй бул өзүбүздөн бийлик катары, өзүнөн башка пикирди бир аз эле катуураак айтылганда, бир аз эле чымчып өткөр айтылганда уга билбегендиги, ошону көтөрө билбегендиги. Мисалы үчүн ошол Кемпирабад боюнча деле болушсун макул, кагышы болушсун, макул уюшушсун, көчөгө чыгышсын, аянтка чыгышсын, айтышсын, бийликтин өкүлдөрү же президент өзү мына биринчи болуп сүйлөп атат, сүйлөшсүн, айтышсын, макул болобу жокпу, канчалаганын баары бир ынандыра алат. Анткени президенттин колунда толук маалыматы бар. Баарыбыз билебиз, президент жок жерден же бирөөнү сатып жиберейин, же бир тескери кылайын деген ой менен кылбаса керек муну. Демек, анда негиз бар ушундай келишимге бараткан. Ошону жеткириш керек, жеткиликтүү. Жабык уюмдарда эмес, өзгөндөгү канчалаганы наразы болуп калды, 300 кишини киргизиптир, калганда сырттары калп ошо канча саат бою күтүп туруптур. Эми аны түшүндүрсө болот, ооба ошол бакытпай калышты, киришпей калышты деп. Бирок канткенде да бийликтин бирден бир эң маанилүү болгон милдети жана бийлик аткарууга болгон шарты бул мүмкүн болушунча калың элге жеткире билиши сөзүн. Эгер кичинекей топ менен сүйлөп, анын калганына жөн гана мен булар менен сүйлөштүм деп койгон, бул жетиштүү эмес маалымат. Бийлик кандай болбосун ошол маселени чечкөнгө милдеттүү, чек араны бийлик чечет, албетте, депутаттар менен кошула чечет. Маселе кандай нукта чечет. Ошонун негизинде ушуга каршы болуп атышты деп азыр биз чоң прецедент салып атабыз. Ошол кандайдыр бир болбогон бир илинчектин негизинде, мисалы үчүн каршы чыгып аткан, Кемпирабадты бербейбиз деп аткан ураанды көтөргөндөр азыр камакта жатышат. Демек, мындан башка Тажикстан менен маселе чечкенде кандай болот? Ал жерде да албетте талаштуу нерселер болот. Ворук боюнча мен сизге гарантия берем, биз эч качан ынанымдуу чечимге келе албайбыз ал жерден. Анда кайра баарыбыз ошентип уузубузду жаап калышыбыз керекпи? Маселе ушундай болуп атат. Анткени президенттин дагы, бийликтин дагы күчтүүлүгү ошол ар кандай добуштардын угулуп туруусунда болуш керек. Ошону биздин президенттер Атамбаев, андан мурдагылардын баарысы менен ошо баалай келишет. Ар тарап пикирлерди угуп, бир келишимге келиши керек эле. Анткени ар тарап пикирлер угулгандан кийин, ошонун негизинде бир келишимге келгенден кийин президент айта алат, калың элге айта алат. Мына пикирлердин баарысы угулду, баарысын чеңгелдеп туруп, салмактап туруп, биз мына эң туурасына келдик. Анткени 10 пикир болсо, 10 пикирдин баарысын бирге келтире албайбыз. Бул 7 миллион элдин арасында эч качан болуусу мүмкүн эмес. Бирок эң салмактуусун, эң алгылыктуусун биз чечимдин негизинде коебуз деген бийликтин принциби болуш керек. Жакшы, Тимур мырза, жогоруда ушул Эмил мырза айтып өттү эле, социалдык тармактарда тарап жаткан аудио боюнчачы, Азимбек Бекназаров менен Айся Сасыкбаеванын сүйлөшкөн аудиосу социалдык тармактарда тарабады. Сиз бул аудиону угуп чыктыңызбы? Кандай пикирди айта аласыз? Мен мисалы өзүм угуп чыктым да. Угуп чыгып бул жерден митинг уюштуралы деген сөздөрдү гана уктум. Анан негизи митинг уюштуруу Кыргыз Республикасынын конституциясына дагы мындай укугу, конституциялык укугу бар да ар бир жаранданчы. Сиз аябай жакшы суроо бердиңиз, бирок суроого дагы суроонун ичинде өзү чоң суроо бар да. Митингди эмнеге уюштурушат? Митинг деген бул тигил же бул тараптын акыркы басым кылуучу негизги куралы да. Ошол себептен эл көчөгө чыгат. Митингди 50 адам менен же 100 адам менен же 200 адам менен кыйкырып кетип калуу максатты уюштурбайт.
Мисалы мен канча деген митингтердин уюштуруучусумун, канча деген митингтердин активдүү катышуучусумун, спикерлери болгом да, чыгыпчы трибуналарда 5000 адамдардын алдында мисалы. Биз ал жерде максаттарыбыз бар эле да. Түркүн. Анан митинг уюштуруп атканда бул жерде башында айтып кетпедимби, саясий симбиоз болду. Ал жерден бири-бирине каршы келген, бири-бири менен кээ бир учурда деген кайчылыш пикирде болгон, айрым мезгилдерде деген позицияда, оппозицияда болгондор, түркүн идеологиялык көз караштагы адамдар чогулган да. Алардын чогулткан себеби алардын бири-бирин сүйүп атканы эмес, бири-бирин идеологиялык жактан жакындыгы эмес, аларды бириктирген, аларды баштарын кошкон бир эле маселе, ал Кемпир-Абадтагы эмес да. Ал азыркы бийлик да. Мына аларга каршы чыгыш үчүн алар өзлөрүнүн жеке карама-каршылыктарын тыйып, кой ушу Кемпир-Абадты кармайлы дагы ушунун тегерегинде анан кайыкты мындай кылалы деген максатта да. Муну ачык айтыш керек. Арасында мен болсом, менин дагы ошентмекмин да. Бирок мен үчүн азыркы тапта эмне себептен Кемпир-Абад боюнча мен эч кандай кызматта эмесмин азыр. Мен ошо мурун кандай болсом, азыр деле ошондоймун да. Эң негизги себеп мамлекеттин туруктуулугу. Орустардын жакшы сөзү бар. Худой мир лучше, чем война дейт. Мына Тажикстанды көрүп атабыз. Азыркы маалда мына бул уймадагы Эмил мырза макулдап болуш керек. Азыркы маалда эл аралык коопсуздук боюнча эл аралык деңгээлдеги макулдашуулардын бардыгы азыр каралбай калган, аткарылбай калган. Кимдин күчү бар болсо, ошол деген күчтүн тили менен гана сүйлөп калган да. Туурабы? Тажикстанды көрүп атабыз. Бир уюмдабыз, УДКБ-де. КМШ-дебиз. ШОС-тобуз. Украина менен Россиянын көрүп атабыз. Чыгыш Батыш Европанын көрүп атабыз. Жакынкы чыгышты көрүп атабыз. Африка мамлекеттерин көрүп атабыз. Ал жерде деген эл аралык пакттар, эл аралык макулдашуулардын кайсынысы макулдаш сакталып атат? Сакталган жок да. Муну эмнеге айтып атамын? Азыркы кырдаал башында жакшы сөз болду. Эч качан чек ара маселеси идеалдуу түрдө чечилбейт. Уткан жагы да болот, утулган жагы да болот да. Мындай бир өңчөй болбойт, бул шахматный маселе. Ошол себептен азыркы учурда Борбордук Азияга чөлкөмү дагы тынч эмес. Биз Афганистан менен Кыргызстандын ортосу болгондон бери 300 эле чакырым. 300 эле чакырым. Мен түшүнүп атам, убакыт кыска экенин, бирок бул негизги нерселерди баса белгилей кетиш керек. Ошол себептен айтып коеюн. Темага кайрылсак, сиз тема боюнча айтып атам. Аудиону угуп чыктыңыз да. Мен ошо аудиону сизге бере турган жообум мындай да. Маселе деген кенен маселе да. Анан аудиону угуп турдуңуз, аудио боюнча кандай баа бересиз деген бул туура эмес суроо. Аудионун жок, аудиону угуп чыктыңыз, ар бир сөздү талкууласаңыз керек. Ошондо кандай пикирдесиз бул боюнча? Мен ошо пикиримди айтайын деп атпаймынбы? Силер пикиримди укпай атасыңар. Айтыңыз, угуп атабыз. Пикирди укпай атасыңар да. Силер деген азыр деген мындай эле түп-түз эле карап эле чечип коелу деп атасыңар. Андай болбойт. Жок, тема менен кетели. Тема менен сүйлөшүп атабыз да. Мен сизге түшүндүрүп атам да. Аудиону угаардан мурун бул маселенин түпкү тамырын туура түшүнүш керек. Аудиодагы адамдар маселени 100% абсолюттуу түрдө жакшы түшүнүшөт. Бирок ага карабастан жанагындай адамдар барышты. Сиз кандай пикирдесиз? Сиз кандай пикиримди? Ошондо бийликти басып алуу аракети болду деп айтып жатасызбы? Сизге жооп бербедимби? Тоо кетер жерин айтыңыз. Билбейм, мен сиз түшүнбөсөңөр анда кайра кайталайынбы? Тимур мырзанын оюнда ошондой окшойт. Ошондой болду. Маселе Кемпир-Абад эмес, азыркы бийлик деп айттыңыз. Мен бир эле нерсени айтмакмын да, ал эгер жана башында айткандай бир кылмыш ишке ашмайын, эки сөз, үч сөз айтылганы менен же бирөөлөр чогулушуп кофе ичкени менен, талкуулашканы менен кылмыш ишке ашпайт. Кылмыш качан соттосо болот? Ошо кылмыш ишке аша баштаганда соттосо болот. Сүйлөп сөз болуп атканда соттолбойт. Экинчиден, митинг деген жана Темир мырза Афганистандан бери айтып келаткан чоң маселе, бул бизге бекем стабилдүүлүк керек. Анткени кооптор өтө чоң.
коопсуздугубуз өтө кырдаалга келип турат деген. Бизде кандай гана болбосун Тажикстандай саясий режимде эмеспиз, Өзбекстандай саясий режимде эмеспиз. Эгер ошолор сыяктуу болгубуз келет десек, анда албетте азыркы болуп аткан иштерди кылсак, бийлик ошондой максатка барышы мүмкүн. Биз бийликке айтып атканыбыз тигилердин, кошуналардын эң начар терс сабактарын албагылачы. Биз өзүбүздүн жолубузду аларга окшошпой өзүбүзчө кетели деген. Митинг деген бул сөзсүз түрдө дүрбөлөң, сөзсүз түрдө дестабилизация дегендикке жатпайт. Митинг деген бирден бир эң маанилүү болгон жарандардын каршылыгын билдире билүү инструменти. Кээде кат жазышы мүмкүн, интервью бериши мүмкүн, дагы бирдемке кылышы мүмкүн. Ошонун арасында митингге чыгуу деген бул ошол каршылык акциясынын бири. Каршылык дегенди биз сөзсүз үйрөнүп калганбыз дейм. Тажрыйбабыз ошондой 5, 10, 20 жылдан бери митингге чыкса эле сөзсүз бийликти көздөйт экен деп. Бийликти көздөгөн биринчиден кылмыш эмес, кайсы бирлер көздөгөн болсо, ал ошол көздөп жаткандыр. Аларга биз айтарыбыз шайлоого баргыла, шайлоого камдангыла деп. Шайлоого чейин камданганынын бир жолу ушул Кемпирабад боюнча маселеси боюнча позициясын билдирип аткандыр, билдиргенге аракет кылгандыр. Бирок азыркы бийлик, мен кайра эле байкап жүргөн киши катары айтайын, азыркы бийлик өтө бекем турат. Бир митинг же бир топ оодура салчу бийлик эмес азыр. Элдин арасында колдоосу күчтүү. Булар корко турганчалык, ошол бирөөлөр чогула калса бийликти тартып алат экен деген коркууга эч жөн жок, негиз жок. Эгер ошондой коркунуч бар экен деп камакка ала баштасак, анда чындыгында биз бат эле тиги ошол Эмомали Рахмондун режимине окшошуп калабыз. Ошондойго барбоонун бир принцибин биз бекем карманышыбыз керек. Жакшы, сиздер ушул социалдык тармактарда негизи сөз эркиндиги боюнча ар кандай пикирлер дагы жазылып атат. Ар бир адам өзүнүн пикирин айтууга укуктуу деп жазып атышат. Анан негизи сөз эркиндигине кысым болуп атат деген пикирлер да жок эмес да. Тимур мырза, сиз кандай пикирдесиз бул боюнча? Эми сөз эркиндиги албетте болуш керек Кыргызстанда. Сөз эркиндиги боюнча биздин мамлекет соңку 30 жылда аябай чоң жетишкендиктерге жетти деп баса белгилесе болот. Ошо сөз эркиндиги бар болгон үчүн бизде пикирлердин плюрализми бар, ар тарап ойлор бар. Кенен кесир айтып жүрөбүз, сын айтып жүрөбүз орду менен. Кыргыздарда мүнөзүндө менталдык өзгөчөлүгү бар. Эч качан байлыкты бийликке мындай бир чөгөлөп же бир мындай бир башкача кошумат кылып мүнөзү жатпайт да. Ошол себептен байлыгыңа байпагым деп да коет да кээ бир кыргыздарчы. Ошол себептен биздин эл кесе айтканга көнүп калган. Бул аябай чоң байлык, чоң мүмкүнчүлүк, анан чоң укук. Бирок ошол эле кезде милдет дагы бар да. Жарандык, укуктук милдеттер бар да. Мына ошолорду чогуу ала жүрүш керек да. Бирок биз тилекке каршы чогуу ала жүрө албайбыз. Мындай биздин элдин мүнөзү биздин климатка жараша да. Резкий. Жайында аябай ысык болот, кышында аябай суук болот да. Бат-баттан өзгөрүп турат. Ошол себептен сөз эркиндиги мен ойлойм сакталыш керек. Эмил мырза, мына кечээ эле Азаттык медиасынын сайтын Маданият министрлиги 2 айга ишин токтотподубу? Анан бул боюнча кандай пикирдесиз? Бул чечимге негиз болуп берген жана атактуу көп талкууга алынган Гүлшат Асылбаева депутат эжекебиз демилгелеген мурдагы чакырыкта мыйзамдын негизинде болду. Ал мыйзамдын эң чоң кемчилиги элдер түшүнгөн юристтер көзгө баскан эң чоң кемчилиги бул ошол соттон сырткары болгон чечимдер, внесудебные решения. Министрлик, Маданият министрлиги мондай болуптур деп чечип койду. Сот эмес алардын тергөөчү катары эмеси жок, ыйгарым укугу жок. Тергөө кыла алышы мүмкүн эмес.
Жөн гана ошол мыйзамда ушинтип жазылыптыр. Биз ойлойбуз, Азаттык ушундай кылыптыр деген негизде бир ай мурда, бир жарым ай мурда болгон иш боюнча азыр мына интернеттеги баракчасын жаап коюшуптур. Менимче бул Азаттыктын болгону биринчи эле чечим ушундай болду. Буга чейин мындай текшерүү иретинде 24 кж сайтында жабышты эле бир күндөй. Менимче бул кайра эле биздеги ошол кесе-кесе сүйлөгөн сөз эркиндигибизге бир аз көнө албай жаткандыгыбыз окшойт бийлик тарабынан. Бийликке ким эле келсе ошо кесе сүйлөгөндөрдү жактырбай, ооздуктаганга аракеттенет. Тилекке каршы ошол демократия куруп атабыз дегенибиз менен ошонун түбүнө бийликке келгенде биздин жарандарыбыз бир аз чыдамсыздык менен мамиле кылат окшойт. Азаттыктын антип жабылышы бул буга чейин да болуп келген нерсе. Азыр бүгүн жаңылыктарда окуп атам, теги Орусиядагы өнөктөшүбүз атайын кызматтардын жетекчилери менен сүйлөшүп, ошол жумшак күчтү колдонгон ар кандай НПОлорго, журналисттерге чара көрсөк болбойт деп. Ага албетте жакпайт, ал кишини соктотушпай, анын саясатын, анын кылган согушун ар кандай сынга алып атышат. Бирок Кыргызстанда биз колду көкүрөккө коюп айтсак, ошо Азаттык медиасы, Азаттык радиосу ушул 30 жыл бою иштеп келген болсо, кимге кандай таасир калтырды десек, чын жүрөктөн айтчу болсо, Кыргыз радиосуна, Кыргыз негиз эле журналистикасына Азаттыктын салымы эң чоң эбегейсиз. Эң кыйналып турганда, ошол оппозиционерлер, укук коргоочулар жиктелип, камалып, куугунтукталып жатканда, ошол бийликке азыркы келгендер деле мурда ошондой оппозицияда болгон, ошолордун таламын талашып жүргөн, ошолордун чындыгын, ачык чындык көрсөтүп жүргөн бирден бир чоң таасирдүү журналисттер. Бирок ошого карабастан азыр мына бир ай, 2 айдан бери байкап аттык, ар кандай чогулуштар болуп, депутаттардын арасында ар кандай сөздөр болуп, ошол Азаттык теги батыштын бирдемкеси, Американын агенттери деп 30 жылдан бери каякта жүрдүк эле. 30 жылдан бери иштеп атпайбы булар? О соп-сонун угуп, керек болсо ар кандай рейтингтерде КТРдан өйдө турган эң көп угулган радио болчу. Эми эле ойгонуп калдыкпы? Эми эле байкадыкпы? Менимче жөн гана бул геосаясий жана ички саясий кырдаалда ушул Азаттык ыңгайсыздыгы бирөөлөргө жакпай жатат окшойт. Бул деген ошол кайра эле сөз эркиндигин биз толук кандуу баалай билбей, аны ооздуктаганга умтулган бир бийликтин аракетин байкап атабыз. Жакшы, ушу жогоруда биз ушул акыркы камоолор, сөз эркиндиги боюнча жакшы талкуу кылып атабыз. Акыркы суроом болсун, бул маселенин баары келип Кемпирабад маселесине токтолуп атпайбы? Негизи Кемпирабад маселеси кандай чечилиш керек? Тимур мырза. Эми кандай чечилиш керек, аны мамлекеттин жетекчилиги белгиледи го. Сиздин пикириңизде? Мен ошону айтып атпаймынбы? Жоопкерчилик президентте, жоопкерчилик комиссиянын башчысында, жоопкерчилик жогорку кеңештин депутаттарында. Алар ратификация кылат, кол коет президент. Анан көрө жатарыл да, кандай болот? Аны убакыт көрсөтөт да. Биз болсо учурда арабанын алдына чыгып атабыз да. Мен оюм ошондой, аны азыр мүмкүнчүлүк бериш керек. Антпесе макул биз коом аркылуу басым кыла берели, кошуналар менен кандай алакада болобуз эртеңки күнү. Ал суроону мындай коом өзлөрүнө берип атабы? Мен түшүнөм. Мекен, ар бир мекендин 1 чарчы метр кымбат. Өзгөчө өзгөндүктөр үчүн өтө кымбат. Аларчы. Кайсы гана жер болбосун, каяк болбосун, талаш болот, сөзсүз түрдө. Идеалдуу ал бүтпөйт. Бирок ошол эле кезде мындай масштабдуураак караш керек да. Анан эртеңки күнү жоопкерчиликти ала турган адамдар дагы бар да. Муну макул анда президент чечпесин, жогорку кеңеш ратификация кылбасын. Сиз экөөбүз кылабызбы аны? Же силер үчөөбүз ратификация кылабызбы? Эл өзү шайлады го парламентте. Кандай кылып шайлады, эмне кылып шайлады, ал өзүнчө маселе. Аны ошолордон сураш керек да. Демек сиздин пикириңизде бийликтин пикирин күтө туруш керек, э? Албетте күтө туруш керек.
алар консенсуска барганга аракет кылып, түшүндүрүп, документтерде неде көрсөтүп, анан аны болсо мындай документ экен, тигиндей документ экен деп ар түрдүү пикирлерди болуп атпайбы? Мисалы, аларды эсептешпей эле, алардын оюн укпай эле, өзүнчө эле толук 100% жабык эшикти өткөрүп калса, эмне кыла алышмак? Анткени алардын ошого укугу эл берген мандаты бар да. Туура? Эл берген мандаты бар да, мыйзамдуу. Бирок жок, ушу элибиз эртең күнү суроо көп бербесин, кой, аларды аралаштыралы. Алар менен кеңешели деп атышат да. Буга чейин мындай прецеденттер болгон да. Атамбаевдин заманында мисалы Казакстанга кетип аткан жерлерде ал менен кеңешти беле бирөө менен. Кеңешти беле? Эмил мырза саясаттануучу катары жакшы билет. Маалында чек ара маселесин чечишкен жок. Жок, алар калтырып койгон да. Анткени билет да, бул деген рейтингди түшүрөт, маселени жаратат. Аларга эмне кереги бар ал проблема? Менин башыма оорубасын дешкен да. Чечиш керек аны. Жээнбеков деле аракет кылган эмес да. Мисалы үчүн азыр ошол эле сурооңузга улай, анда жок катары меники деле албетте биз кесе бир тарап деп айтуу кыйын эгер мындай ойлонгон киши катарычы. Мындай анткени биз ал жерде жашабасам, мен мисалы үчүн бул ошол Кемпирабад боюнча деле ийне жибине чейин изилдеп көрө элекмин, анткени маалыматым деле бул боюнча баса белгилеш керек өтө бир маалымат супсак. Кеминде 20 жылдан бери келаткан бул сүйлөшүүлөр. Эмнелер сүйлөштү, кайсыл чекитте, кайсы жылы эмнелер сүйлөшкөндүгүн билип да болбойт. Көп нерсе булар жабык маалымат. Маселени бийлик эл менен талкуулабаса, анда ал туруксуз маселе болуп калмак. Чечимди албетте жабык эшиктин ичинде күчтөп кабыл алып койсо болот, а эртеси ал Өзбекстан менен элибиз аны кабыл албаса, анда ого бетер жаман. Андыктан албетте туура бийлик туура кылат, элге жарыялап, ушундай чечим кабыл алган жатабыз деп. Бирок ошол чечимдин ийне жибин деталдарын бербей атпайбы? Депутаттарга бербей атпайбы? Калың эл го бери туралы. Ошо депутаттар профилдик комитет добуш бериш үчүн толук кандуу документация болуш керек. Ошону албадык деп мына Айдар Алиев депутат эме кылды. Жумушунан кетти, ордунан, кызматына. Эгер ошол деталдарды мен көргөн болсом, мисалы үчүн мен ойломокмун. Бул жанагы бир карыш жерибизди бербейбиз деген бул принципиалдуу алымсыз, антип чечилбейт маселе. Өзбектер деле ошентип айтат. Биз деле бир карыш жерибизди бербейбиз деп. Андан тура беребиз андан. Азыр айтып атышат өзбектер. Биздин жери көбүрөөк кетип атат деп. Ошону келишимге, компромисске кандай келебиз деген маселеде андай толгон токой варианттары болушу мүмкүн. Мына мисалы үчүн 900 горизонталь деп атышат. Мүмкүн биз териштирип келсек, мүмкүн 890 горизонтальга макулдашмакпыз Өзбекстан менен. Мүмкүн анда биздин айылдардын жерлери бир аз калып калмак. Ошол төрөгүндөгү айылдар. Эми тарыхый жагын карасак, Кемпирабад өзү ошол Советтер Союзунда бир мамлекет катары карап, ал суу сактагыч ошо Өзбекстандын пакта талаалары үчүн курулган нерсе. Негизинен максаты ошол болгон. Бирок азыр эми байкап атабыз, ошо Өзбекстан ошол кезде республика катары, биз шериктеш республика катары өзүнүн бюджети негизинен биз жакка дагы 200 километрдей канал куруп бериш керек эле, ошону курган эмес дептир. Мүмкүн эгер ачык талкууласак, мындай түз отуруп ийри кеңешип дегендей, ийри отуруп түз кеңешип, мүмкүн Өзбекстан менен ошол сыяктуу майда бара дагы бир деталдарды кошо алмакпыз. Бирок азыр андай деталы да жок. Биздин детал жок болгондон кийин элибиз толук бойдон ошо Кемпирабад берип салыптыр, биз бербейбиз деген мындай максималдуу, радикалдуу позицияны карманып туруп алышты. Анда соодалашуу деген мүмкүн болбой калып атат. Бийлик өзүн ошо бир бурчка такап, өзүнүн позициясын бурчка такап, ушундай кырдаалга келип калдык. Менимче бул Өзбекстан менен дагы деле талкууласа боло турган, дагы деле анча-мынча майда чүйдө жерлерин өзгөртсө боло турган келишим. Бул долбоор да. Жакшы, убактыңыздарды бөлүп келип бергениңиздерге ыраазычылык билдиремин. Ушуну менен биз талкуу берүүбүздү жыйынтыктайлы. Политклиниканын YouTube каналына, Facebook баракчасына жазылууну унутпаңыздар. Сак саламатта болуңуздар.